сөздү орду менен колдонсок жакшы болот. Менин кесиптештерим баягыдай тырмакчанын ичинде айтып атат. Коррупция гүлдөйт. Коррупция гүлдөбөйт. Коррупция кууратат. Коррупция чиритет. Коррупция былгыйт. Ушул нерсени сиңириш керек да. Позитивдүү сөздү бул сөз менен такыр бирге айтпаш керек. Мына жерде менин кесиптештерим, эгер сөздү туура сүйлөп, кооз сүйлөсөңөр, анда барып университетте лекция окушуңар керек да. Зачем бул биздин кесиптештерге комментарий берип атасыңар? Сүйлөсөңөр сүйлөй бергиле өзүңөр. Коррупция гүлдөбөй эмне болуп атат Кыргызстанда? Бир Бишкектин мэринин 127 үйү бар экен. Коррупция менен күрөшкөн орган эмне кылып күрөшүп атат алар менен? Гүлдөп атат да. Аларды сиз дагы барып анча-мынча тамада болгондо тойдо көрүп атасыз. Экс-мэрлерди, экс-премьер-министрлерди. Буларга гүлдөбөсөң десең жетпейт атта. Гүлдөп букет кылып коюп атышат. Экс-премьер-министрлерди караңыз, өкмөт башчылары жүрөт бүгүн Кыргызстанда. Өзү Кыргызстанда бир 4000 коррупционер бар, ошолор жеп атат. А мына мыйзамды жазып келген бир жерине киргизбептир, пунктчу. Кытайда коррупционерлер менен кантип күрөшүп атат? Баарын бириктирип бир комнатага камап атат коррупционерлерди. Ошол жерде сүйлөшүп отургула деп. Чекеден алып чыгып туруп атып атат. Коррупция менен күрөшөбүз. Ген прокуратуранын бир орун басарынын бир бөлүмүнүн бир сотруднигин жөнөтүп бериптир, коррупция менен күрөш боюнча бар үйрөтүп кел деп. Башкы прокурор бош эмес болуп жүрсө, орун басарын жөнөтүп койбойсуңарбы? Бир нече орун басарлар бар. Депутаттарды сыйлабасыңар дагы өзүңөрдүн статусуңарды сыйлап. Урматтуу төрага Уланбердиевич, бул коррупция менен күрөш боюнча мыйзамды мен Чолпон Алуйнаны колдойм, аркага кайтарып, бул чийки буну талкуулаш керек дагы, бишириш керек. Анан сунушум кийинкиде мындай кылып экономика министрин чыгарып, орусча, кыргызча сүйлөтпөй, коррупция менен күрөшө турган орган өзү келсин. Болосо президенттин алдында коррупция менен күрөшө турган борбор ачыш керек. Бүгүн президент Садыр Нуркожоевич коррупционерлердин атын атап, Камчыбек Кыдыршаевич камап жетишпей атат. Неге мына мыйзам чийки? Кечеги коррупционерлер бүгүн каерде иштеп атат, көрүп атасыздарбы? Бир тренер 30 жыл иштеп, бир квартирасы жок жүрөт. Мына 127 квартираны алып алган экс-мэрди бүгүн чардаңда ойноп жүрүшөт. Бишкектин жарымын алып алышкан, микрорайондорду, базарларды алып алышкан, налогторду төлөшпөйт. Коррупция менен күрөшөбүз дейсиздер. Гүлдөп атат да, не кылып атасың? Туура айтат кесиптешим, гүлдөгөнчө биздин каныбызды соруп атат. Мамлекетти улутту курутуп атат.